Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым? Баарыңарга жагымдуу маанай каалаймын. Бүгүн биз алифбе сабагын өтөбүз. Сабагыбызды ыр менен баштайбыз. Жашылданып бүт баары, жазда болот жайдары. Кечээ эле кыш болчу, келип калды жаз дагы. Балдар, ыр эмне жөнүндө экен? Mezgilder жөнүндө. Азыр кайсы мезгил? Жаз мезгили. Жазында эң биринчи кайсы гүл чыгат? Байчечекей гүлү. Азаматсыңар. Демек бүгүн сабагыбыздын темасы байчечекей. Сабактын максаты текстти окуп, мазмунун айтып беришет. Мезгилдер жөнүндө түшүнүк алышат. Тексттеги каармандарды атай алышат. Демек балдар, баарыңар кулак салып угуп тургула. Текстти мен силерге окуп берейин. Күн жылып, кар ери баштады. Кардын эриген суусу байчечекейдин тамырына жетти. Ал тамырдан чыккан байчечекейдин сабагы сыртка чыгууну эңседи. Аңгыча чыйырчыктын үнү угулду. Ой, мен кечигип калганмын го деп мойнун созуп сыртка чыкты. Байчечекей сырттагы жазгы сууктан чыйрыгып кетти. Ошол маалда «Эй сулуу, саламатсыңбы?» дегенсип күн нурун чачат. Байчечекей бажырайып ачыла түштү. Талда конуп отурган кара чыйырчык байчечекейди көрө коюп: «Сүйүнчү, сүйүнчү, жерге бизге жаз келди, жырык-жырык» деп жар сала учуп жөнөдү. Балдар, чыгарма силерге жактыбы? Анда эмесе текстте катышкан каармандарды тапкылачы. Күндүн нуру, жер алдынан байчечекейдин сыртка чыгышы, чыйырчыктын жаз келди деп жар салышы, мезгилдердин кооздугу. Демек, тексттеги негизги каармандар ушулар. Азаматсыңар балдар. Эми бул сүрөткө көңүл бургула. Кызыл гүл, сары гүл, жашыл гүл. Ойлонгулачы, эмнеге окшоду? Светофорго. Туура айтасыңар. Балдар, силердин ден соолугуңар, өмүрүңөр биз үчүн өтө кымбат. Жол эрежесин эч качан унутпагыла. Анда эмесе сабагыбызды бышыктайбыз. Сабактан бүгүн силер эмнелерди үйрөндүңөр? Эмнелер жөнүндө болду? Тапшырма, текстти окуп түшүнүүңөрдү сүйлөп бересиңер. Байчечекейден башка дагы гүлдөрдүн сүрөтүн дептериңерге тарткыла. Сабагыбыз аягына чыкты. Саламатта болгула.